Садырбековдун сүйлөшкөн кызы Айсулуу кош бойлуу. Интернет колдонуучулары ырчы Максат Садырбековдун сүйүктүүсү Айсулуу Молдалиева кош бойлуу деп ар тараптуу талкууга алууга өтүштү. Молдалиева кесиби боюнча визажист болгондуктан бир топ мастер-класстарга, окууларга барып тургандыгы жана ал жактан үйрөнгөн эмгектери менен окурмандары менен бөлүшүп келет. Ал ырчы актриса болбосо да бир топ таанымал. Визажист окууга барып үйрөнгөн билимдери жана окутуучусуна рахматын айткан билдирүү калтырган сүрөтүнүн астына окурмандары «Боюңузда барбы? Кош бойлуу окшойсуз, Айсулуу кош бойлуу» деген суроолорду жаадырышты. Аларга Айсулуу мен кош бойлуу болсом сиздер биринчи билесиздер деп күмөндөрдү четке кагып, ал эми бүт кийими тууралуу бир күн кечке туруп иштегендиктен ыңгайлуу болсун деп дал ошол бут кийимди тандап алганын айтты. Эске салсак, Максат Садырбеков менен Айсулуу Молдалиева кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөндөрүнө 9 жылдын жүзү болду. Алар көп убакыт мамилелерин сыр сактап келишип, жакында гана ачыкка чыгышкан. Максат Айсулуунун туулган күнүндө өзгөчө оюн уюштуруп, колун сурап макулдугун алган. Жылдыздуу түгөлөрдүн үлпөн тою жакынкы айларга пландалып жатканы айтылууда. Булак Барамет Чекит Кейджи. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер! Соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1x Bet ишенимдүү букмекер. Гүлнара Калдарова, ырчы. Саткын досторумду жашоомдон чийип койгом. Көп ырчылар ырларын жаз айында жаздырат экен. Жаз чыгармачылык эргүүнүн мезгили десек болобу? Деги эле сиздин чыгармачылык эргүүңүз мезгил тандайбы? Чыгармачылык эргүү мезгил, убакыт, жер тандалса керекти. Эгер эргүү мезгилге карап келсе, анда жаздан башка айларда чыгармалар жазылбай, ырлар жаралбай калмакко. Болгону азыр күз мезгилинде тойлор көп болуп, ырчылардын ыр жаздырганга убакыты таар болуп жатат. А жазында тойлор аз, ырчылардын баары бошпуз. Ошондой убакта ырларды жаздырып, клип тарттырып алууга аракет кылып келебиз. Анын үстүнө жаз, жай айлары клип тарттырууга абдан ыңгайлуу. Табият кооздук менен сулуулукка бөлөнүп, клиптерге көрк берип турат эмеспи? Азыр ырчылар концерт берип, чыныгы чыгармачылык менен алектенбей эле той аңдып калышты дегенге кандай жооп айтасыз? Азыр ырчылардын киреше булагы жалгыз гана той. Бизде башка акча таба турган булак жок. Концерттерден чоң киреше табууга мүмкүн эмес. Анткени концерт бергенге чыгым абдан көп кетет. Бизде залдын ижарасынан тартып баары кымбат. Ошондуктан ырчылар азыр концерт берүүгө көп шашылбай калышты. Негизи сиздин берген суроо да абдан туура. Той ырлары азыр көп жазылууда. Жалгыз эле мен эмес, ырчылардын дээрлик баары тойго ылакташып бара жатабыз. Бирок тойдо ырдоону мен уят деп эсептебейм. Ал жерде деле концертке барган кыргыз элим отурат. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү болду. Сиз китеп окууга канча убакыт бөлөсүз? Мурда китепке көп көңүл буруп, көп окуйт элек. Азыркы учурда интернет актуалдуу болуп жаткандыгына байланыштуу маалыматтардын баарын интернет булактарынан алып калбадыкпы? Ошондуктан азыр китепке караганда интернетке убакытты көп бөлүп жатабыз. Чындыгын айтсам, азыр китеп окуганга убакыт бөлө албай калдым. Себеби убактымдын көптүгү интернетке бөлүнөт. Анткени жумуштарымдын баары интернет аркылуу бүтөт. Китеп окубай калганыбыз чындык. Муну моюнга алышыбыз керекти. Ырчылардын көпчүлүгү социалдык тармактар аркылуу үй бүлөсүн, жолдошун жарнамалап турушат. Сиз үй бүлөңүздү, жолдошуңузду такыр жарнамалабайсыз. Бакыт тынчтыкты сүйөт дегенге кошулат окшойсуз. Жолдошуң чыгармачыл адам болсо, анда жарнамалап, анын ырлары, чыгармачылыктагы жаңылыктары менен бөлүшүп турсаң болот. Эгер жолдошуң такыр чыгармачылыкка жакын болбосо, аны жарнамалоо туура эмес деп эсептейм. Биз турмуш жолуна бирге кадам таштаганда эле жолдошум, сен ырчысың, элдин адамысың. Чыгармачылыгыңды элге жайылта бер, бирок үй бүлөбүз жөнүндө элге жар салба. Колуңдан келишинче эл көзүнөн, эл сөзүнөн сакта деген. Чынында үй бүлөдөгү ынтымак, бакыт тынчтыкты сүйөт. Жаман көз суук сөз деген бар. Жеке жашооңдо канчалык элге көп жар салсаң, ошончолук сөз ээрчит экенин жакшы билгендиктен, жолдошум экөөбүз акылдашып, үй бүлөм туурасында сөз кылбоону чечкенбиз. Сиздин артыңыздан ушак айтылганын уга элекпиз. Кимдир бирөө туурасында жаман сөз да жазбайсыз, урушту сүйбөйсүз го. Негизи бирөөнүн артынан сөз сүйлөгөндү, бирөөнү жамандаганда, бирөөнүн сөзүн бирөөгө айтканды башынан жаман көрөм. Интриганы такыр сүйбөйм. Болгонун болгондой учурунда айтам. Артынан айткандан көрө бетине айт дегенди колдойм. Бул менин мүнөзүм. Эч качан атымды чыгаруу үчүн жакшы да, жаман да пиарды колдонгон эмесмин. Өз эмгегим менен кыбырап иштеп, ийгиликке жетип жатканыма шүгүр кылам.
Устатты да, досту да саткан жокмун деп айтканыңыз бар эле. Сатканчылыкты кандай түшүнөсүз? Сатканчылык ишенимдин өчкөнү. Жашоодо адам ар кандай күнгө туш болот. Кээде ата-энеңе бир тууганыңа айта албаган сырды досуңа айтасың. Ал досуң сырыңды сактай албай артыңдан сөз сүйлөп, колдонун ордуна кордоп турса, мына ушул сатканчылык деп билем. Менде мындай достор болгон. Андай адамдарды акырын гана жашоомдон чийип коем. Чыгармачылыгыңыздын чеги барбы? Эл колдоп, ырларыңды сүйүп баалап турса, чыгармачылыкта чек болбосо керек. Элдин колдоосу эргүүнү пайда кылып, жаңы чыгармаларды жаратууга шарт түзүп, жол ачып берет эмеспи? Ошондуктан чыгармачылыгымдын чегин айта албайм. Элим колдоп турса, жакшы ырларды жаратып, элиме кызмат кылууга дайым даярмын. Булак аргумент Чекит Кейджи. Ырчы Жайнагүл Тентиева. Эгерде чындап сүйүп калсам, жолдошум үчүн кесибимди ташташым мүмкүн. Бирок жаш ырчылардын катарын толуктаган ырчы Жайнагүл Тентиева алдыдагы пландары жана жеке жашоосундагы жаңылыктар менен Барометр Чекит Кейджи сайтына берген интервьюсунда бөлүштү. Саламатсызбы Жайнагүл? Алгач эле өзүңүз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Мен өзүм Оштун Каракулжасынан болом. Ата-энем Каракулжада турат. Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. 3 кыз, 2 ул. Мен кыздардын кичинекеймин. Менден кийин иним бар. Азыркы учурда репертуарыңызда канча ыр бар? Азыр менде 16 ыр бар. Ал эми клиптерден 7 клипим бар. Буюрса жакындагы Ата эне деген ырыма клип тартайын деп, ошонун үстүндө иштеп жатам. Бишкекке атайын чыгармачылыгым үчүн келип, студияларда иштеп жаткан учурум. Ош шаарында турасызбы? Ооба, Ошто турам. Жакында өзүмдүн эски үйүмдү сатып, жаңы салынып жаткан үйлөрдөн батир сатып алдым. Учурда ал жакта оңдоо иштери жүрүп жатат. Буюрса баары даяр болгондо көчүп өтөм деп турам. Агыркөлүү болуп турсуз, куттуктайбыз. Үйдү чыгармачылыгыңыздын жардамы менен алдыңызбы же жакындарыңыздын жардамы мененби? Чынын айтсам, жакындарым да жардам беришти, жумушум да жардам берди, эски үйүмдү да саттым. Сиз ырчылыктан башка да кесип менен алектенесизби? Мен өзү эң алгач 2006 жылы бий тобунда бийлечүмүн. Андан кийин 2012 жылдан тарта өзүмдүн жеке бий тобумду ачтым. Ал бий тобу бүгүнкү күндө дагы таркап кетпестен иштеп жатат. Ал эми ыр дүйнөсүнө 2015-2016 жылдары келгем. Андан башка жеке бизнесим деле жок. Жеке жашооңузда кандай жаңылыктар бар? Жеке жашоомдо тынч эле. Азырынча чыгармачылык менен гана алектенүүдөмүн. Жаңы ырларды, жаңы клиптерди жаратуунун үстүндө иштеп жатам. Ырдап баштаган күндөн тарта сахнада болгон кызыктуу учурларыңыз болду эле. Балким кийимиңизди унутуп калып, же адашып кетип. Андай учурлар чындыгында көп эле болот. Негизи андай учурларда аябай жинденесиң. Анан убакыт өткөн сайын ошол окуяны күлүп эстейсиң да. Менде деле болуп турат. Мисалы бир жолу кийимдерибиздин баарын Ошко таштап коюп, өзүбүз башка районго кетип калган учурлар болгон. Кыргыз эстрадасында кийимдерди мыкты деп айта аласыз. Мен кичинекей кезимден тарта Айжамал Кабылова менен Мирбек Атабековдун көрманымын. Сахналаш кесиптештериңиз менен таарынышып кеткен учурлар болду эле? Жок, менде андай болгон эмес. Ырдап баштаганыма 5-6 жыл болуп калды. Баары менен саламым түз. Бирөөгө капа болдум деп көңүлүмө жакын кабыл ала бербейм. Турмушка чыксаңыз, жолдошуңуз ырдабайсың деп шарт койсо, эмне кылат элеңиз? Эгерде чындап эле бирибизди жакшы көрүп калсак, анда балким ташташым деле мүмкүн. Бирок менин оюмча, сүйгөн адам мени менен кошо жумушумду да жакшы көрүшү керек деп ойлойм. Бирок баары бир алдын ала бир нерсе деш кыйын. Убакыт көрсөтөт. Булак Барометр Чекит Кейджи. Бишкекте кыз 4-кабаттан секирип, жанын кыймак болгондо куткарышты. Бишкекте кыз 4-кабаттан секирип, жанын кыймак болгондо куткарышты жана ал дарыгерлерге өткөрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Окуянын күбөлөрү Бишкектеги Ибраимов Москва көчөлөрүнүн биринде жайгашкан. Үйдүн 4-кабатынан боюн таштамак болуп жаткан кызды видеого тартып калышкан. 5-кабаттан аял жана дагы бир жигит шейшепти түшүрүп, кызды куткарууга аракет кылышкан. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында, алар кыздын туугандары экенин болжолдоого болот. Булак Барометр Чекит Кейджи. Аябай начар окуя болуп атат. Бир кыз коркутуп, азыр тиги мамасы улап кетпесе болду я. Астыңкы квартирада киши жок турбайбы? Азыр тиги ошо үстүңкүсү учуп кетиши мүмкүн болуп калды да азыр. Спасательдерге неме
Çalqoğun işi olanda oluyor. Çaldı. Ay, al terezеге барбаш керек болчу, аяктан кармай турган эчтеке жок да. Шейшепти кой бербеш керек эле да. Секирген атат, секирем деп коркутуп атат окшойт алдыңкы кызы. Өтө жакындатканда качество начар болуп атабы? Төртүнчү этаж экен. 1, 2, 3, 4-нчы этажда турат кыз. Тартам дегендер 5-нчы этажда турат. Куткаруучуларга бул жерден уже звонить этишкен экен. Бир нерсе болгон окшойт. Кыз мен алган эмесмин деп айтып атпаймынбы силерге деп эле кыйкырып атат. О. Кызды бир нерсе күнөөлөшсө керек да. Ага тийгенде деле калбайт го дейм оңой. Кыргыздар экен, турнарака дейт, нарака. Таарынган бир аялды туугандары куткара албай жатат, жан кошулгандарга. Манас Московский көчөлөрүнүн кесилишинде. Ибраимова, Правда менен Московскийдин кесилишинде. Шейшепти жөнөтүп көрүштү, өздөрү түшүп көрүштү, тарта албай атышат азыр. Алдыңкы квартирада иши болгондо, Ажер кантип түшүп алган я? Түшө алмак эмес, бул ошол терезеден чыгып алган деп атам. Колган экен, терезенин баарын каңгылап атат. Снимайте.